Менин атым Кубаныч. Мен силерге Windows 7 операциондук системанын образын кантип даярдоону үйрөтөм. Ал үчүн бизге флешка керек болот. Жөнөкөй гана флешка. Мендеги флешканын көлөмү 16 гигабайт. Силерде 16 гигабайт флешка болбосо 8 гигабайт деле боло берет. Себеби Windows 7 образы 4 гигабайтка жакын болот. Или андан көп дагы болушу мүмкүн. Ал үчүн бизге биринчи флешка керек болот. Анан ага кошулунча дагы бир программа керек болот. Бизге Ultra ISO программасы. Ultra ISO программасында биз ар кандай иштерди аткарсак болот. Алардан образ жасаганга болот. Ар кандай диск образ бассаңар болот. Азыр мен силерге флешка аркылуу система басууну үйрөтөм. Образ даярдоону үйрөтөм. Биринчи флешканы ноутка туташтырабыз. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек. Көп YouTube'дагы көп видеолор жалаң гана орус тилинде болот. Орус же англис тилинде болот. Кыргызча материалдар жок да. Ошол үчүн мен ошол сабактарымды жалаң кыргыз тилинде кылып, жана видеолорду дагы ошол кыргыз тилинде көрсөтүп, баардыгын түшүндүрүп өтүп кеткенге аракет кылам. Каналыбыз сиздерге жакса, подписка таштап койсоңар, видеого класс басып, ссылкасын башка адамдарга да жөнөтсөңүздөр болот. Биринчи мой компьютерге өтөбүз. Мой компьютер. Бул DVD-ROM F деген бул менин флешкам. 14,4 гигабайт деп турат. Ошол флешка DVD-ROM болот, аты өзгөрүп калган. Просто ичинде музыкалар бар. Биринчи бул флешканы форматировать этип көрөбүз. Формат. Ичиндеги маалыматтар керек эмес. Ар кандай образдарды басып жатканда флешканын ичинде керектүү документтер болбош керек. Себеби ошол документтер баары өчүп кетет. Образ басып жаткан учурда. Формат этип алдык. Эми экинчи этапка өтөбүз. Флешканы чабабыз. Ultra ISO программасын ачабыз. Ultra ISO. Бул ар кандай ноутбуктарга система басканга образ даярдоочу программа. Бул программа аркылуу көп иштер жасаганга болот. Дискке образ бассаңыздар деле болот, флешкага бассаңыздар деле болот. Эми дагы бир нерсени көрсөтүп кетейин. Мой компьютерге өтүп туруп, ошол жерден локальныйсы менде 64 гигабайт. Бул жерде тестер деген папкам бар, өзүмдүн жеке. Windows 7 8664. Бул мендеги образ 3 гигабайт 758 мегабайт. Бул ушул памяты. Ушул жерден мына ачсаңыздар деле болот. Ачкандан кийин образды өзү автоматически распаковка кылып ушул жерге тактап берет. Тактап бергенде биз флешканы самозагрузка бөлүгүн басабыз. Нумерация менен иш кылып коеюн, көрсөтүп коеюн, сиздерге түшүнүктүүрөөк болот. Самозагрузка басабыз. Самозагрузкага баскандан кийин бул жерден записать образ жесткого диска деген жерге басабыз. Көрсөңүздөр, ушул жерде менин флешкам көрсөтүп турат, 15 гигабайт деп. USB flash drive флешканын аты. Бул башка флешка жок, бир эле флешка турат. Ошол жерден метод запись USB HDD ушул бөлүмдө туруш керек. Бул жердеги бөлүктө эч качан мындай өзгөрткөнгө болбойт, себеби образдын качествосу жоголуп кетет, же болбосо образ бузулуп кетет. Форматировать дейт. Биз формат кылып бүттүк жана эле флешканы. Эми запись деген бөлүктү басабыз. Бул бизге образды флешкага жандандырып, мисалы басып даярдап берет. Записти басабыз. Бул флешканын ичиндеги нерселер сиздерге керекпи же керек эмеспи деп сурап атат. Ичиндеги баардык нерселер өчүп кетет деп атат. Биз дагы басабыз. Бул жерде
подготовка, запись жазат. Запись кылганга даярдап жатат. Же начало. Жана процент кетти. Ошол 100% болгондо биздин образ даярдалып бүтөт. Азыр биздин образ 9 минут 10 мүнөттө даяр болот экен. Ошол минут бүткөндө ушул биздин образ даяр болот. Windows 7 образы. Бул бүткөнгө чейин сиздерге образды кантип кайсыл сайттан алууну көрсөтөм. Образды алуу үчүн бизге эң керектүү программа бул MediaJet программасы бар. Ушул программа менен көп иштер жасасаңыздар болот. Анан бул программаны установка кылганга антивирусту өчүрүп туруш керек. Себеби антивирус жанап болуп турса, бул программаны ачпайт, установка кылганга уруксат бербейт. Анан интернеттен маалыматтарды скачать этип көчүрүп жаткан убакта бул антивирустан выйти кылып чыгып турсаңыздар жакшы болот. Себеби лицензия сурап ушундай ар кандай нерселер чыгып кете берет. Уруксат бербейт. Себеби биздеги образдардын ичинде вирустар көп болот. Вирустарды кабыл албайт антивирус. Ошо MediaJet программасын алганда бул өтө эле бизге керектүү программа. Себеби интернеттен көп нерсени көчүргөндө биз интернет Google'дан көчүрө турган болсок, көчүрүп бүтө эле интернет өчүп калышы мүмкүн, ар кандай случайлар болушу мүмкүн, окуялар болушу мүмкүн. Ал үчүн бизге ошол MediaJet программасы керек болгону 39 мегабайт бул программа. Мен азыр образын скачать этип коюп койгонмун, даярда бул программа менде. Да. Бул жерде образ ушул жерге. Ар кандай программа керектүү нерселериңиздерди, образдарды, приложенияларды, мисалы мендеги драйверлерди дистерде папка ачып сактап койсоңуздар, ошол башка нерселерге аралашпай турат. Себеби бул жердеги программалар, жазуулар, папкалар, ар кандай папкалар бизге аралашып кетпестиги үчүн бизге ошол дистерден папканы ачып коебуз. Бул жерге жалаң эле керектүү программалар көчүрөбүз. Мисалы After Effects бул жерге көчүрүп койсоңуздар, кайра издеп жүрбөйсүңөр. Биздин образ канча калды? 10 мүнөт калыптыр дагы. 22% болуптур. Ушул толгондо биздин ошол иш бүтөт. Образ даярдалат. Эмнени айтсам, мисалы ар кандай системаларды басканда компьютерди биринчи текшерип алышыбыз керек. Мендеги компьютер эмес, ноутбук. Жөнөкөй эле. Бул жерден мой компьютерге басабыз, свойствоны басабыз. Мен бул компьютерге басатан системам кандай болуш керек? Бул жерде биринчи талап кылынчу нерселер компьютердин процессорун көрүшүбүз керек. Бул биринчи бизге керектүү болгон нерсе. Себеби биз басатан система бул компьютер көтөрө турган болуш керек, бул ноутбук көтөрө турган болуш керек. Себеби мындай 1,1/140 Гц болсо, бул 64 разряддагы системалар көтөргөнгө кыйынчылык болот. Анан экинчи установленная память. ОЗУ. Ушуну көрүшүбүз керек. Оперативный память. Бул бизге керектүү нерсе. Бул компьютердин оперативный память төмөн болсо, көп системаларды тез карашыбыз сөзсүз түрдө керек болот.
Анан мендеги системанын типи 32 разряддагы система, Windows 7 32 разряд система. Ушул нерселерге карап койсоңор, менин системам азыр 32 разряд. Себеби эмне үчүн 32 разряддагы системаны көтөрүп турат? Бунун себеби менин компьютерим оперативдик эси өтө көлөмү аз, 2 гигабайтта. 2 гигабайтта азыр доступно 1.90 гигабайт болуп турат. Мен дагы эгерде компьютерим, ноутбугумун оперативдик эсин күчөйтүп дагы 4 гигабайт оперативдик эс салып койгон болсом, бул 6 гигабайт болуп калат. 6 гигабайт кеңири Windows 7'nin 64 разряддагы системасын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болот, туудурат. Ошол жерден биринчи ушул нерселерди карап койсоңор система басканда. Себеби көп адамдар ошол системаны оперативдик эси төмөн болсо дагы аны карабай эле 64 разряддагы системаны басып коюша берет. 64 разряддагы системага жок дегенде 4 гигабайттык оперативдик эс болуш керек. Процессорлор ар кандай болот? Микропроцессорлор Intel Celeron, Intel Insight. Мендеги Intel Dual Core болуш керек. Жерден көрөбүз. Intel Core 2 Duo экен да, купу. Азыр мендеги 2 процессор бар ноутбук. Бул жерден диспетчер устройстводон канча ядро экендигин көрүп койсок болот. Бул жерде 2 ядро экендигин көрсөтүп турат. 2 ядро 1.40 Гц. Мындан кийинки сабактарда буюрса драйвер пак установка кылуу, компьютерди переустановка кылгандан кийинки иш аракеттерди көрсөтөбүз. Ал жерде мындай ар кандай установка болбой калган нерселерди көрсөтөбүз. Мисалы, мендеги ушул программа иштебей жатат. Бул жерге автодрайверден драйверин установка кылып, ушул проблеманы жоюшум керек, көйгөйдү чечишим керек. Ошондо ушинтип баары ушундай болуп калат. Бул жерде видеокартанын драйвери. Ар бир компьютерде драйверлер болот. Мисалы, бул жерден сетовый адаптер дегенди көрсөк, бул биринчи Wi-Fi'дин драйвери. Экинчи бул менин антивирустун драйвери. Антивируска бул сетовый подключен Intel Gigabit деген, бул локалдык сет. Локальный сет өз сүрөтү эле көрсөтүп турат. Локалдык сет компьютердин арткы бөлүгүнө түшүүчү 1000 мегабайтка чейинки скоростто интернет жүрүп берүүчү кабелдик сет. Андан кийинкиси бул экөө Bluetooth личный сет. Bluetooth жөнөкөй эле компьютерден телефондон ар кандай нерселер өткөргөнгө жардам берүүчү нерселер болот. Биздин образ дагы болуп калайын деди. 3 мүнөт калды. 3 мүнөт күтүп турабыз. Бул системанын көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби компьютерге, ноутбукка же болсо ар кандай администратордук паролдор коюп койгонуңуздарда, ошол паролду алып койгонго мүмкүнчүлүк бар бул образ менен. Муну пароль коюп, паролду алганды кийинки сабакта көрсөтөбүз. Жерден сүрөтүн өзгөртүп, создание пароль дейт.
9га чейин деп койсом. Заскалдырып кетели. Ушул паролду мен термейинче эч ким менин ноутбугума блокировкасын ача албайт. Ушул эле блокировканы ачканга мен жасап жаткан образ жардам берет. Администратордук паролдорду алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул образдын өтө күчтүү образ. Windows 7 образы. Кадимкидей эле BIOS'тон флешканы көрсөтүп, флешканы кетиребиз. Переустановкага кетиргенден кийин ошол паролдор, администратордук паролдорду алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул системанын ошол кнопкалары бар. Аны кийинки сабактарда толук видеолук көзөмөл менен сиздерге табуулайм. Насип кылса. Азыр 1 минут калды бизге. Дагы бир нерсе, биз системаны басып жатканыбызда, иш жүрүп жаткан убакта мой компьютерден флешканын аты мегабайты чыкпай калат. Мындай көлөмүн көрсөтпөй турат. Себеби бул жерде иш жүрүп жатат. Образ даярдап жатат. Азыр 1 минут 15 секунд калды. Компьютерге система басууда биринчи эмнени кароо керек? Ошол нерселерди айтып өтүп кетсем. Биринчи компьютерде локалдык дискisi. Менде азыр бир эле диск бар. Локалдык дискisi бар. Менин жесткий диским 64 гигабайт болгонуна байланыштуу системныйга эле берип салгам бар жокту баардык памяттарды. Азыр менде 8 гигабайт эле калган бош орун. Эгерде переустановка кылып жатканда локалдык диск D болот да компьютер, бир ноутбуктарда, компьютерлерде. Менде S эле болуп турат. Эгерде менин компьютерим, ноутбугум системадан чыгып кететан болсо, бул жерде өчүп кететан нерселер, S'дагы баардык маалыматтар өчүп кетет. Бул жерде недавний местодагы нерселер өчүп кетет. Загрузки деген нерселер өчөт. Видеодогу, документтеги, изображениядагылар, музыкадагылар баардык нерселер өчүп кетет. Эгерде менде D диск болгондо, баардык нерселерди D дискке жүктөп коет элем. Ошол D'дагы маалыматтар өчүп кетпейт. Мына Windows 7 образы даяр болду. Знак чыгып калды өзү эле. Образ даяр болду. Эми запись завершена. Бул жерден X'ти басабыз. Бул жерден дагы X'ти басабыз. Компьютерге равнодейт кылып, мой компьютерге киребиз. Бул жерден мынакей Windows 7 образы даяр. Бизге керектүү болгон. Образ даяр. Эми бул образды извлечь кылып достор, менин колумда азыр даяр болгон Windows 7 3264 разряддагы образы даяр. Бул флешка аркылуу мен каалаган компьютерге, же болбосо каалаган ноутбук, же болбосо каалаган нетбукка система басканга мүмкүнчүлүгүм бар. Эскертүү: сиздерде даяр болгон флешканы эч качан компьютерге кайра текшерүү иретинде ноутбук жанып турган абалда кайра туташтырып көрбөгүлөр. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that.